Учурда Ош шаарындагы бала бакчаларда балдардын сыртта ойноп жүргөнүн көрүүгө болбойт. Анткени аба ырайынын басымы төмөндөп, суук болгондуктан аларга суук тийип калбас үчүн атайын кааналарда каруу шарты жаралууда. Кааналар деле суук. Шарт боюнча бөлмөлөр 18 градустан жогору 25 градуска чейин болушу керек. Шаарда жылуулукка бериле элек биз кошумча электрический плиталарды пайдаланып атабыз. Себеби биздин мына балдарыбыз 2 жаштан кабыл алабыз. 2 жаштагы, 2,5-3 жаштагы балдарыбыз келип эле ооруп калып атат. Анан ушуга байланыштуу балдардын бакчага келүүсү дагы төмөндөп кетип атат да. Жылуулук төрөт үйлөрүнө, ооруканаларга, мектептерге да керек болуп жаткан учур. Бирок вице-мэр Топчубаевдин айтымында керектөөчүлөр өздөрү кызыктар болбосо, аларга жылуулук мөөнөтүнөн мурда берилбейт. Социалдык объектилер андан маалыматы жокпу, азырынча жылуулук өзү келет деп күтүп, кошумча электр жылыткычтары менен отурушат. Төрөт үйлөрүндөгү жана бала бакчалардагы абалды шаар бийлиги жакындан таанышпаган сыяктуу. Жылуу орундуктан козголгусу келбеген жергиликтүү бийликтегилер сууктун зарын тарткан келечек ээлеринин акыбалын жакындан таанышкандын ордуна арыз жазса биз жылуулук беребиз да деп алакан жайып коюп отурушат. Биринчи кезекте биз баягы төрөт үйүнө беребиз жылуулукту мындай суук малда. Андан кийин биздин бала бакчаларга сөзсүз түрдө берилет. Бирок алар ошол неменин жетекчи ишкананын жетекчиси сөзсүз бизге заявка бериш керек да. Жылуулук бергиле деп. Эгер аларды заявканы албай туруп биз бере турган болсо, кийин алардын төлөгөнү келгенде аларга бизге мындай түшкүлтөр жаратат да. Ош шаарын жылуулук менен камсыздоодо 2 муниципалдык ишкана, Ош жылуулук камсыздоо ишканасы жана Ош жылуулук борбору иш алып барат. Аталган ишканалар бүгүнкү күндө жылуулук берүүгө даяр. Азыр Ош шаарында биздин даярдыктар мына жылуулук берүү боюнча биз мындайча айтканда 100% даяр. Отунканаларга керектүү нерселер баары түшүрүлгөн, көмүр, башка айтканда суулар менен толтурулуп өткөн, опрессовкалар бүткөн. Азыр биз ушу мэриядан распоряжение күтүп атабыз. Азыркы бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жылуулук берилиптир социальный объекттерге деп. Мына бала бакча, медициналык немелерге. Бизде пока бериле элек. Ош жылуулук электр борборунда 3 чоң буу казан оңдоп түзөөдөн өтүп, ишке киришүү алдында турат. Жылуулук берүүдө отундун 2 түрү менен иштейт. Мазут жана газ. Быйыл план боюнча 14440 тонна мазут каралса, бүгүнкү күндө анын 11069 тоннасы келип түшкөн. Калганы график боюнча ташылууда. Ал эми газ боюнча бизде билесиздер, Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун Ош газ филиалы менен булар келишим түзгөн. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса алар бизге көлөмдүү тиешелүү газды алып келгенге бүгүнкү күндө алар даяр. Ош жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы жай айларында эскилиги жеткен отказандарды оңдоп, жаңы отказандарды орнотушкан. Отун маселеси да чечилип, 11 000 тонна көмүр алып келинген. Азыркы күндө шаар боюнча 78 отказанга суулар толтурулуп, от жагууга даяр. Отказан мындай көмүр менен иштеген. Ар биринде запаска 2ден отказан бар. Алардын 2ден насос, 2ден вентиляторлары бар. Бардыгы запаскасы менен. Эгерде бирөөсүндө аварий боло турган болсо, экинчисинде сразу иштеп кетет да. Ош шаарындагы жер үйлөрдүн жашоочулары көмүр жагуу менен кыштан чыгышат. Көпчүлүгү шилденин ызгаарында кыйналбас үчүн шаардык бийлик тарабынан 23 000 тоннадан ашуун көмүр пландалып, 9 000 тоннадан ашыгы атайын базарларда сатыкка чыкты. Шаар бийлиги атаандаштык жаратуу максатындабы же арзан көмүр алуу максатындабы айтор Тайлак ата жоопкерчилиги чектелген коому менен да келишим түзгөн. Аталган коом Мурдаш кенинен алып келген көмүрүн 4 сом 20 тыйындан, Кожо Келенден келген көмүрүн 3 сом 50 тыйындан сатууну макулдашкан. Эми бул жерде эң негизинен эле айтып койсом болот, ушу Ош шаарынын калкын бир жок дегенде 80%-ын ошол Ош биримдикин алышат. Анан калгандары мына Кожо Келең, Папандан келет жана Тайлак ата дегендер ошолор камсыз кылат. Учурда азыр эң арзан көмүр 4 сом 50 тыйын болуп атат. Мына биз саткан жерлерде. Жанагы частниктер келип сатып аткан жердечи. Анан баягы сапатына жараша 5,5 сом 6 сомго чейин бар. Өзүңөр көрүп атасыңар, баягы иргеп ирик көмүрлөр алып келгендер алар ошол 5 сомдон 6 сомго чейин чыгып кетет. Анан жанагындай БР деп коебуз аралаш көмүрлөрү ошол 5 сомдон 4,5 сомдон 5 сомго чейин болуп атат да.
Синоптиктердин айтымында октябрь айынын аягында суук күч алат. Абанын температурасы төмөндөп, орточо аба басымы 8 градустан төмөн болушу мүмкүн. Андай учурда жылуулук сөзсүз түрдө берилиши керек дейт адистер. Ныяз Ашматов, Чынарбек Алипбеков, Кудайберди Дыйканов, Жумалык аналитикалык программасы.